Эмне үчүн фацелия деген чөптүн уругун сунуштап атабыз? Бул эмнеси менен өзгөчөлүк? Бул фацелия деген чөп жашылкык сидерат болуп айтылат. Сидерат биздин Кыргызстандан башка көптөгөн мамлекеттерде колдонулуп келет. Анын ичинде Америка, Россия, Европанын көптөгөн шаарларында колдонулуп келет. Бизге эмне үчүн колдонуш керек дегенде, биздин жерлер кубаттуулугун жоготуп, биз канча бир жылдан бери себ обороттун кылбай койгон эсептен жерлерибиз аябай арыктап кеткен. Мындайча айтканда, биз өстүрүп аткан өсүмдүккө азык бере албай жатат. Ал азыктар эмнеден турат десе, макро жана микро элементтерден турат. Биз берип жаткан жердин курамында өсүмдүккө керектүү 100 элемент боло турган болсо, ошонун 3-өө, 4-өө гана болушу мүмкүн. Аны дагы бул химикат болгондуктан көп учурда көп бере берген болсок, ал жердин кислотныйсын көбөйтүп, жерибиз түшүм бербей калат. Мурда 30 000, 40 000 гектар жерден 100 000 тонна фасоль өндүрүп жүргөн болсок, акыркы жылдары 30-40 000 тоннага түшүп калдык. Анын себептери эмне? Себептери биз жерге азык бербей жатабыз. Химикаттар өсүмдүктөрдүн өсүшүнө аябай бир зыян алып келип атат. Өсүмдүктөрдүн өсүшүнө эмес, ал бизге дагы, бизден тышкары жерге дагы аябай зыяндарын берип атат. Фацелияны сунуштап атканыбыздын бирден бир себеби бул экологически чистый продукт өндүрүп чыгуу. Мисалы, 1 гектар жерге 25 килограмм фацелия себилет. Фацелия бир жайда 2-3 жандан көп себ оборот кылсак болот. Фацелия 35 күндөн 45 күнгө чейин бышып жетиле турган өсүмдүк. Бул мисалы сепкен күндөн эсептей турган болсок, 40 күн аралыгында бул жашыл чөп болуп өсүп чыгат. Ошону айдатып салсак, бул жердин астында калып калышы менен жашыл чөп кык болуп бизге макро жана микро элементтер менен жерибизди байытат. Ошентип биз жерибизди 2-3 жандан көп себ оборот кылган болсок, биз табигый жердин жаратылышында кандай касиеттер бар болгон болсо, көп түшүм алышыбызга салым кошот.